Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар жана Нуркет YouTube каналынын каталуучулары. Туугандар, бүгүн биз метро профсоюзуна келдик. Ушул жол менен 500 метрден кийин метро профсоюзуна. Азыр картадан көрсөтөмүн. Улица Крыжижановского 4 бир адреске келсеңиздер, бизде бул жактан Вкусвилл выпечка бар экен, анан кийин келек KG House деген чайхана. Бүгүн биз KG House'да коноктобуз туугандар. Так, входун көрүп атасыздар, чайхана деген жазуусу менен өзүнүн отдельный. Биринчиден эле мен силерге парковкасы боюнча айтайын. Так, мен азыр басып аткан бул жолдун боюндагы платный парковка. Саатына 60 рубльдан. Выходной күнү, воскресенье күнү бекер бул жер. Өзүнүн основной парковкасы, ушул домдун арт жагына өтсөңүздөр, эки жактан өтсө болот. Тенен ачык бекер парковка туугандар. Бул жактан бизден пятерочка бар, анан чайхана. Мен силерге азыр чайханага кирип, бүгүнкү күндөн баштап акциялар жүрүп баштаптыр. Акциялар боюнча, анан ички көрүнүшү боюнча, анан баалары боюнча айтып берейин. Экрандан узабай аягына чейин көрүңүздөр. Ана кеттик. İçine кирсек эле туугандар, бизде бул жактан подвал экен, анан бул жактан эң башкы залы. Азыр кирип көрсөтөбүз силерге зал боюнча. Биринчи подвалдан баштайлы анда. Так. Подвалга түшөрү менен эле туугандар, бизден бул жакта дараткана экен, тушта эле. Анан бул жерде күзгү коюлуп тур, анан кийимдерин илгенге кабинкага келгендерге. Намазканасы экен бул жак. Оң жакта кабинка бар экен, бул жакта кишилер бар экен азыр. Где-то бир 25-20 киши батат экен кенен. Анан бул жакта дагы чоң бир зал. Көрүп атасыздар, жакындан тартпай эле коелу кирип. Мына ушундай туугандар. Подвал боюнча силерге маалымат көрсөттүм. Ушу эки кабинкасы бар экен. И дараттана бул жакта экен. Эми эң башкы залына чыгалы. Керісте шығастар ғой? Так, туғандар, бұл бізден башқы залы көріп атасыздар. Ол жақта енебіз официант болып істейді екен. Биринчи жана экинчи этаж көріп атасыздар. Так, звукты кичине акырын атасыздар ғой. Кичине. Бізге акциялар боюнча айтып коюңуздарчы, биринчи. Отуруп эле жүрүңүздөр. Отуруп алыңыз, мына отуруп эле. Ассаламу алейкум. Бул жак хожайыны чайхананын. Так. Мына дейли. Акция боюнча мен пока уга элекмин. Өзүңүз бир түшүндүрүп айтып берип койсоңуз. Акция боюнча 1-ден 13-на чейин акция уюштурганбыз. 1-ден 13 числого чейин, февралдын. Суббота, воскресенье бизде акция болбойт. Понедельниктен 5-чыгымга чейин акция. Плов 1,5 килограмм 3,5 миңде ала турган болсо, 1,5 килограмм бесплатно, 4 порция салат, 6 нан, 2 бутылка кола, чай бекер болот. Bunun общий суммасы 3,5 миңден. Экинчи позиция, плов 2 килограмм заказ бере турган болсо, 1 килограммы бекер, 6 порция салат, 8 нан, кола 2 бутылка жана ошондой эле чай. 4600 бонусу. Үчүнчү позиция болсо, плов 4 килограмм заказ бере турган болсо, 1 килограмм плов бекер, 8 порция салат, 12 нан, 2 бутылка кола, ошондой эле чай. Bunun суммасы 9200 болот. Одан кийин курдактын 2 түрү, 2 килограмм заказ бере турган болсо, 1,5 килограмм курдак, 8 нан, чай 2,5 миң суммасы. Экинчиси курдак 4 килограмм заказ бере турган болсо, 1 килограмм бекер. Жана ошондой эле 10 нан, чай 4800. Бул плов жана курдактар боюнча экен, 3 позициядан. Плов 3 позиция, курдак 2 позиция экен. Да, шорпонун да 2 позициясын түзгөнбүз. 10 порция шорпо заказ бере турган болсо, говядина менен 4 порция шорпо бекер, 8 нан, чай жана любой 10 салат заказ берсе, 5 салата бекер болот. Бунун суммасы 2600.
бул салат буга кирбейт, салат 10 порция эсептелет. Түшүнүктүү. Ошондой. Экинчи позициясы шорпо 20 порция казы бере турган болсо, 6 порция шорпо бекер, 14 нан, чай бекер 5200. Ошондой эле дагы эле салат боюнча келсек, любой 10 салатты заказ берсе, 5 салат бекер болот. Плов боюнча, курдак боюнча и шорпо боюнча айтылды, э? 3 позиция. Так, бул 13 числоо чейинби? 13. И суббота, воскресенье иштебейт, бул эсеп кетпейт. Да, биринчи күндөн 5-күнгө дейін. Биринчи күндөн 5-күнгө дейин. Шуну 20-сына чейин узартпайсызбы? 20-сына чейин узартабайбыз. Эми 13-үнөн кийин дагы башка То есть андан кийин дагы башкача. Түшүндүм. Таксистерге деп турабыз. Да, буюрса. Так, парковка боюнча айттым, таксистерге удобно экен. Артында аябай экен парковкасы. Артында 2 жанында Бул келет. жак воскресенье күнү бекер турабы? Будний күндөрү, суббота, воскресенье күнү. Будний күндөрү 40 рубль, э? Түнүгө бекерби? Ноч. Түнү 8ден кийин бекер да туруп келбейт. Рабочий саат канча чайхананын? Чайхананын сааты 10-да ачылабыз. Будный ден 10-дан 12-ге чейин. Пятница, суббота, воскресенье 3 күн 5-ге чейин. Так, эртең мененки 10-дон түнкү 5-ге чейин турабы? Таң аткан 5. Таңкы 5-ке чейин. Пятница, суббота, воскресенье күндөрү. А так, 1-2, 3, 4 күндөрү 12-де жабылат чайхана. 12-де жабылат. Түшүнүктүү, саат 10-дон. Рахмат. Мен көрсөтөйүн анда ичин. Сиздерге келип. Так, туугандар, акциялар боюнча уктуңуздар өзүңүздөр. Так, эми ички көрүнүш боюнча мен сиздерге бир көрсөтөм. Так, бул жак кухнясына кирип кетет. Бул жактан орундуктарды көрүп атасыздар. Бул биринчи этаждагы орундуктар. Так, эми экинчи этажга көтөрүлөлү. Сынга келчи. Так, экинчи этаж боюнча месварды көрүп атасыздар, э? Бул жерден биздин панорама ачылат экен. Анан ушул крайга отура турган болсоңуздар, бул жактан сыртка да панорама ачылат экен. Көрүп атасыздар, э? Мына ушундай туугандар, чайхана KG House боюнча информацияны алдыңыздар. Адреси жана телефон номери ылдыйда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар.